Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Милиция төлөбөйм деп, медиа коомдук транспорт кимдер үчүн акысыз экендигин айтты. Интернет желилеринде жол кириден улам милиция кызматкери менен автобус айдоочусунун уруша кеткен видеосу тарады. Анда коомдук транспортко милиция кызматкеринин жол акы төлөбөй кирип кеткенин көрүүгө болот. Мындан улам айдоочу андан жол кирени төлөөсүн талап кылган. Видеодон кызматкердин айтып койсоңуз, мэрия жогору же жогорку кеңешпи дегенин угууга болот. Ага айдоочу: биз мэрияга баш ийебиз. Мен сизди түш деген жокмун. Төлөөңүз деп жатам деп жооп кайтарган. Андан соң сиз мени түшүрүп жатасыз, төлөмөйүнчө жылбайм деп жатасыз. Мен кызматка бара жатам деген милиция кызматкери. Айдоочу ага: кайдагы кызмат? Саат 8:30 болду дегенде милиция кызматкери автобустан түшүп кеткен. Бишкек шаардык мэриясына байланышканыбызда коомдук транспорт пенсионер өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жүргөн почточулар жана майыптыгы бар адамдар үчүн гана акысыз экендиги маалым болду. Калган бардык жарандар жол акысын төлөөгө милдеттүү дешти мекемеден. Булак Супер KG. Курал жарак, аскердик кийим, бийликти басып алууну пландаган топ кармалды. Бийликти күч менен басып алууну пландаган деген чек менен 5 жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, атайын кызмат жарандардын өлүмүнө алып келе турган массалык башаламандыктарды уюштуруу менен саясий кырдаалды туруксуздаштырып, бийликти басып алууну пландаган деструктивдүү топтун мүчөлөрүн колго түшүргөн. Шектүү катары жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМК аталган топ криминалдык жана диний идеологияны колдогон адамдардан түзүлгөндүгүн белгиледи. Алардын жашаган жерин жана пайдаланган транспорт каражаттарын тинтөө учурунда колго жасалган жардыргыч заттар, ок атуучу куралдар, ок-дарылар, рациялар, ок өтпөс кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кийимдери, дрондор, экстремисттик адабияттар, ошондой эле тыюу салынган башка буюмдар табылган. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары: метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Кытай лидери Си Цзиньпин Тажикстанга барды. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик иш сапары менен Тажикстанга барды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка караганда, аны аэропорттон Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон салтанат менен тосуп алды. Эки өлкө башчысы тар жана кеңейтилген форматта жолугушууларды өткөрөт. Анда өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык документтерге кол коюулар күтүлүп жатат. Буга чейин Кытайдын лидери Тажикстанга Эмомали Рахмондун чакыруусу менен барары. Иш сапар 6 июлга чейин уланары маалым болгон. Белей кетсек, Си Цзиньпин Душанбеге Казакстандын Астана шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийин учуп барды. Булак Супер KG. Тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз жаранынын кармалышы боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз жаранынын кармалышы жана анын 1 жаштагы наристесинин балдар мекемесине берилиши боюнча маалымат таратты. Ага ылайык 28 июнда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Москванын Тушинский районундагы тергөө башкармалыгына барышып, тергөө тобунун улук тергөөчүсү менен жолугушкан. Анда келинге козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары аяктап, иштин материалдары сотко жөнөтүүгө даярдалып жатканы маалым болгон. Ошондой эле элчилик эмгек министрлигинин өкүлчүлүгү менен биргеликте кармалган келиндин баласын жакын туугандарына өткөрүп берүү маселеси боюнча иш жүргүзгөн. Учурда наристе Кыргызстан атасынын жанында экендиги айтылат. Маалыматта ал эми кармалган жарандын иши Тышкы иштер министрлиги менен элчиликтин көзөмөлүндө.
Орусиянын дагы бир аймагында никап кийүүгө тыюу салынды. Орусиядагы Карачай-Черкес Республикасынын мусулмандарынын дин башкармалыгы республикада никап кийүүгө тыюу салууну чечти. Бул тууралуу Карачай-Черкес Республикасынын муфтийи Түндүк Кавказ мусулмандарынын координациялык борборунун төрагасы Исмаил Бердиев билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Карачай-Черкесиянын муфтияты республикада никап кийүүгө тыюу салуу чечимин чыгарды. Шарият боюнча жүзүн толук жашырган кийимдерди кийүүгө болбойт деген Бердиев. Тиешелүү чечим коопсуздук максатында гана кабыл алынганын муфтий белгиледи. Түндүк Кавказ мусулмандарынын координациялык борбору буга чейин никап кийүү мусулмандарга иш жүзүндө зыян келтирет жана азыр Орусияда диндер аралык, ошондой эле улуттар аралык мамилелерди келишпестикке алып келет деген тыянакка келген. Буга чейин ушундай эле убактылуу никап кийүүгө тыюу салууну Дагестандын муфтияты да жарыялаган. Дагестанда терактка катыштыгы бар деп шектелген жаран камалды. Дагестанда теракт даярдаган деп шектелген 3 адам камалганын республиканын жогорку соту билдирди. Алар кармалгандар курал-жарактарды сатып алып, Сергокалин районунун Сергокал айылында жана Махачкалада сактап жүргөнүн такташкан. Ошондой эле айыпталуучу тергөөчүлөрдүн айтымында алар теракт жасоодо колго жасалган жардыргыч заттарды колдонууну пландаштырышкан. Эске салсак, 23-июнда куралдуу адамдар Дагестандын Дербент шаарындагы чиркөөгө, ошондой эле Махачкаладагы МАИ постуна кол салышкан. Атышуудан 25 адам каза болгону айтылган. ОКМ сел жүрүү коркунучу бар аймактардын тизмесин жарыялады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстан боюнча 5, 6, 7 июль күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу айрым райондордо сел жүрүү жана унаа жолдорунда ташкылоо коркунучу бар экенин эскертет. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү Божомолдоо департаменти сел жүрүшү мүмкүн болгон жерлерди тизмектеди. Баткен облусу, Лейлик, Баткен жана Кадамжай райондору, Ош аймагы Ноокат, Алай жана Чоң Алай райондору, Ысык көл региону, Ак суу, Жети өгүз, Ысык көл, Төп жана Тоң райондору. Чүй жергеси, Панфилов, Жайыл жана Кемин райондору, Нарын облусу, Жумгал, Кочкор жана Нарын райондору. Мындан тышкары ташкылоо коркунучу бар жолдор аталды. Бишкек Ошуна жолунун 285, 342, 348, 358, 362, 400, 411, 426 чакырымдарында. Ош Сарыташ Эркештам Муна жолунун 64, 65, 68, 70, 78, 80, 100, 106, 121, 124, 133 чакырымдарында. Бишкек Балыкчы Бом Капчыгайы Уна жолунун 112, 128 чакырымында. Балыкчы Бөкөнбаев Уна жолунун 64, 117 чакырымында. Талды Суу Арал Уна жолунун 4, 5 чакырымында. Ош Разаков Уна жолунун 64, 78, 125, 138, 149, 190 чакырымдары. ОКМ элди сак болууга чакырып, өзгөчө кырдаалга күбө болгон учурда 112 номерине кабарлап коюуну өтүнөт. Чалуу күнү түнү акысыз. Булак, Спутник Эжи. Астанада ШКУ саммитине катышкан эжелер кандай унаада келишти? Казакстандын борбору Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити болуп өттү. Ага 16 өлкөнүн Казакстан, Индия, Иран, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Беларусь, Монголия, Азербайджан, Катар, БАЕ, Туркия жана Түркмөнстандын мамлекет жана өкмөт башчылары катышты. Ак Орданын басма сөз кызматы ШКУга толук кандуу мүчө болгон 9 өлкөнүн эздери Эгемен сарайына келгендеги видео менен бөлүштү. Андагы мамлекет башчылар келген унааларга кызыгып көрдүк. Видеодо Кытайдын президенти Си Цзиньпин иш-чарага Хонжи Н701 үлгүсүндөгү унаа менен келгенин көрүүгө болот. Аталган унаа Фа Хонжи премиум суп брендине таандык. Чындыгында бул бренд алгач Кытайдын коммунисттик партиясынын жогорку жетекчилигине унааларды чыгаруу үчүн түзүлгөн. Негизи Хонжи Н701 унаасы жөнүндө маалыматтар аз. Ал эми Орусиянын лидери Владимир Путин видеодогу кадрларга караганда саммитке Аурус Сенат үлгүсүндөгү унаада келген. Аталган унаа Орусияда чыгарылган. Негизинен 2 кузов түрүнө чыгып кетет. Биринчиси Аурус Сенат седан болсо, экинчи түрү Аурус Сенат лимузин. Аурус Сенат брондолгон лимузини Орусиянын президентинин жана премьер-министринин негизги кызматтык унаасы болуп саналат. Моделдин аталышы Москва Кремлинин Сенат мунарасынын аталышынан алынган. Башка мамлекеттин башчылары саммитке Казак тарап берген Mercedes Maybach S-класс унаалары менен келишкен. Бул унаанын кубаттуулугу 503 аттын күчүнө барабар.